Тариф Марлен Абдрахмановичте. Рахмат. Саладин Абдраевич, мен комитетке жазуу түрүндө бир топ сунуштар Кабмин Минэконом макулдугун берип атса, стенограмма үчүн биз дагы кабыл алдык анда. Рахмат. Анан дагы бир нерсе калып калыптыр, мындай спорный болуп калыптыр да. Болуптур дедиңиз го, экөө эле дедиңиз эле го. Жок, макул. Мен бир неме сизге дагы кошумча айтып кетейин деген, биздин мигранттарды ойлоп атам да. Мигранттарыбыз мына өзгөчө Россияда иштеп аткандарчы. Ошол жерден предприятие ачып иштетип атса, алар ал жактан дивиденд алып атса, биз еще бул жактан дагы дивиденд алат экенбиз. Если соглашение болсо албайт экенбиз. Бирок айрым мамлекеттерде соглашение түзүлө элек да. Мисалы эле ошол эле Америкада жана башка жактарда мына ушуну биз поручение катары комитеттен бердирип коюңузчу. Бүт мамлекеттерден ошол соглашениени түзсүн. Биздин башка жарандарга мындай оңоюлчулук болот эле да, жеңил болот эле. Марлен Абдрахманович, өзүңүз билесиз, бул ратификация болуп туруп, эки мамлекеттин ортосунда келишим түзүлгөндөн ратификация бул жерге келет. Аны депутаттар бекитип беребиз, МИД алып келет. Алып келген мамлекеттерин бекитип берип атабыз. Көпчүлүк мамлекет менен соглашение болгондон аны односторонний порядка биз кыла албайт экенбиз. Двухсторонний ал мамлекет менен да соглашение болуш керек экен. Аны протокольный поручение берсек, МИД иштеп ошол мамлекеттердин санын көбөйтсүн. Анага бардыгыбыз макулбуз, эки колдоп колдойбуз ал сунушуңузду. 10 секунд.